Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан химия предметин окуп үйрөнүүнү улантабыз. Силер мурунку сабактарда кычкылтектүү органикалык бирикмелердин класстары менен таанышкансыңар. Кычкылтектүү органикалык бирикмелердин негизги класстарынын бири болгон карбон кислотасы, алардын гомологиялык катары жана химиялык касиеттери боюнча таанышып кеткенсиңер. Мына ушул карбон кислоталарына кирген гомологиялык катарды баштаган кумурска кислотасы карбон кислоталарынан айырмаланган касиетке ээ болот. Ошондуктан бүгүнкү сабакта карбон кислоталарынын гомологиялык катарынын эң башкысы болгон кумурска кислотасынын касиеттери менен таанышасыңар. Бүгүнкү өтүлө турган сабактын темасы кумурска кислотасынын касиеттери. Кумурска кислотасынын формуласы CH2O2. Структуралык формуласы H, CO жана OH карбоксил группасы бар. Молдук массасы 46,2 грамм мольго барабар. Ал эми тыгыздыгы 1,22 грамм сантиметр кубка барабар. Кадимки шартта кумурска кислотасы түссүз суюк зат, кескин жыттуу, кайноо температурасы 100 градус Цельсияга барабар. Кумурска кислотасынын молекуласынын шар өзөк модели ак шарлар менен суутектин атомдору көрүнүп турат. Кызыл шарлар менен кычкылтектин атомдору белгиленген, кара шар менен көмүртектин атому белгиленген. Кумурска кислотасы жаратылышта кумурскада, ошондой эле чалканда жана ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдүн курамында бар. Эгерде кумурска кислотасынын структуралык формуласын карасак, анда кумурска кислотасында башка карбон кислоталары сыяктуу эле карбоксил тобу бар. Карбоксил тобу болгондуктан кумурска кислотасынын карбон кислоталарынын классына киргизебиз. Бирок карбоксил группа башка карбон кислоталары сыяктуу экинчи жагынан радикал менен байланышпастан суутектин атому менен байланышып турат. Ошондуктан HCO деген бул альдегидтик топ болуп эсептелет. Ошондуктан кумурска кислотасы карбон кислоталарынын классына да кирет, альдегидтердин классына да кирген эки касиетти алып жүргөн касиетке ээ болот. Ошондуктан башка карбон кислоталарынан кумурска кислотасы айырмаланган касиеттерге ээ болот. Кумурска кислотасынын молекуласындагы көмүртектин, кычкылтектин жана суутектин атомдору башка карбон кислоталарындагыдай эле электр терстүүлүгү боюнча айырмаланат. Ошондой эле химиялык реакцияга киргенде суутектин атому менен орун алмашууга жөндөмдүү. Бул учурда кычкылтек менен суутектин ортосундагы байланыш үзүлөт. Ошондой эле гидроксил тобу менен орун алмашууга жөндөмдүү. Бул учурда көмүртек менен кычкылтектин ортосундагы байланыш үзүлөт. Кумурска кислотасы эгерде сууну сиңирип алуучу заттарды таасир этсе, анда кумурска кислотасы дегидратацияланат. Дегидратацияланган бул молекуласындагы сууну азайтуу же сууну сиңирип алуу менен жүрөт. Бул сууну сиңирип алуучу зат концентрацияланган күкүрт кислотасы болуп саналат. Теңдемесин жазып көрөлү. Кумурска кислотасы концентрацияланган күкүрт кислотасын жогорку температурада таасир эткен учурда кумурска кислотасынын курамындагы суутек менен OH кошулат дагы, натыйжада суу бөлүнүп чыгат. Ал эми калган CO тобу, карбонил тобу бул көмүртектин эки оксиди түрүндө бөлүнүп чыгат. Демек, кумурска кислотасы дегидратацияланганда көмүртектин эки оксиди пайда болот экен. Анда мына ушул кумурска кислотасынын дегидратацияланышы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Кумурска кислотасы жана концентрацияланган күкүрт кислотасын алабыз. Кумурска кислотасын пробиркага куюп, ага концентрацияланган күкүрт кислотасын куябыз. Концентрацияланган күкүрт кислотасынын таасири астында көмүртектин эки оксиди пайда болот.
мына пробиркада газдын бөлүкчөлөрү бөлүнүп чыккандыгы көрүнүп турат. Бул көмүртектин эквиваленттүү оксиди же монооксиди деп аталат. Көмүртектин эквиваленттүү оксиди күйөт. Күйгөндө көмүртектин 4 валенттүү оксиди пайда болот. Мына көгүш жалын менен күйөт. Көбүрөөк көмүртектин эки оксиди бөлүнүш үчүн пробиркадагы аралашманы газ горелкасы менен ысытабыз. Бул учурда көбүрөөк көмүртектин эки оксиди пайда болуп, көгүш жалын менен күйө баштайт. Бул учурда көмүртектин 4 валенттүү оксиди пайда болот экен. Демек, кумурска кислотасы дегидратацияланган учурда көмүртектин 2 валенттүү оксиди пайда болот экен. Мына балдар, кумурска кислотасы дегидратацияланган учурда көмүртектин 2 валенттүү оксиди пайда болот. Андан ары күйгүзгөн учурда көмүртектин 4 оксиди пайда болот. Кумурска кислотасынын башка карбон кислоталарынан айырмаланган дагы бир касиети болуп, кумурска кислотасынын кычкылданышы болуп эсептелет. Кумурска кислотасынын кычкылданышы калийдин перманганатынын таасири астында кычкылданат. Ал эми башка карбон кислоталары калий перманганатынын таасири астында кычкылданбайт. Мына ошол кычкылдануу реакциясынын теңдемесин жазып көрөлү. Кумурска кислотасы ага күчтүү кычкылдандыргыч калийдин перманганатын таасир эткенде атом түрүндөгү кычкылтек менен кошулат дагы көмүр кислотасы пайда болот. Бул H2SO3. Мына курамын карасаңар, кычкылтектин атомунан 3 атому, 2 суутектин атому бар. H2SO3 бул көмүр кислотасы. Начар кислота болгондуктан көмүр кислотасынын курамындагы 2 кычкылтектин атому бир көмүртектин атому кошулуп бөлүнүп чыгат. Көмүртектин 4 оксиди пайда болот. Калганын жазсак, гидроксил тобу менен суутек кошулганда суу пайда болот. Демек, кумурска кислотасы калийдин перманганатынын таасири астында кычкылданып, көмүртектин 4 валенттүү оксиди пайда болот экен. Анда эмесе мына ушул кумурска кислотасынын кычкылданышы боюнча тажрыйбага көңүл бурсаңар. Ал үчүн кумурска кислотасы, уксус кислотасы жана калийдин перманганатынын эритмеси алынат. Пробиркага кумурска кислотасын куюп алабыз. Ага калийдин перманганатынын эритмесин куябыз. Калийдин перманганатынын эритмеси күлгүн кызыл түстө. Акырындап ысытканда кумурска кислотасы кычкылданып, калийдин перманганатынын өңүн түссүздөндүрөт. Демек, кумурска кислотасы кычкылдануу реакциясына кирет экен. Ал эми экинчи пробиркага уксус кислотасын куюп алабыз. Бул эки кислота тең карбон кислоталарынын өкүлдөрү, бирок бири-биринен айырмаланат. Экинчи пробиркага уксус кислотасын куюп, ага дагы калийдин перманганатын эритмесин куябыз. Ушул эксперимент кайталанат. Аны бир аз ысытабыз. Бирок уксус кислотасы куюлган пробиркада калий перманганатынын өңү өзгөрбөйт. Демек, уксус кислотасы калий перманганатынын таасири астында кычкылданбайт. Демек, айырмаланып, кумурска кислотасы калий перманганатынын таасири астында кычкылданат экен. Мына ушул кумурска кислотасы башка карбон кислоталарынан айырмаланып, альдегидтик топ болгондуктан калийдин перманганатынын таасири астында кычкылданат. Дагы бир кычкылдануу реакциясы болуп, бул күмүш күзгү реакциясы болуп саналат. Силер эсиңерде бар болсо, күмүш күзгү реакциясы альдегидтерге мүнөздүү реакция болчу. Бирок кумурска кислотасы мына ушул күмүш күзгү реакциясына кирет. Теңдемеси төмөнкүдөй. Күмүш күзгү реакциясы кумурска кислотасына күмүштүн оксидинин аммиак эритмесинин аралашмасында таасир этсе, жогорку температуранын таасири астында анда кычкылданып, кумурска кислотасынын курамынан суу бөлүнүп чыгат жана көмүртектин 4 оксиди жана металл түрүндөгү күмүш чөкмө чөгүп калат. Демек, мына ушул күмүш күзгү реакциясы боюнча анда тажрыйбага көңүл бурсаңар. Күмүш күзгү реакциясын жүргүзүү үчүн глюкозаны, күмүштүн нитратын жана аммиак эритмесин алабыз.
Анткени глюкозанын молекуласында алдегиттик топ бар. Колбага биринчи күмүштүн нитратын куюп алабыз. Күмүштүн нитратына аммиактын эритмесин куябыз. Андан кийин аммиак эритмесин куюп, бул эритмеге глюкозаны куябыз. Глюкозаны куюп, бир аз аралаштырып, аны суусу бар стаканда ысытабыз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин колбанын бетинде металл түрүндөгү күмүштүн чөгүп калгандыгы байкалат. Бир аз убакыт өткөндө колбанын бетинде металл түрүндөгү күмүш капталат толук бойдон жана күзгү сыяктуу болуп чагылат. Ошондуктан бул күмүш күзгү реакциясы алдегиттерге сапаттык реакция болуп саналат. Бул реакция балаты оюнчуктарын алууда, күзгүнү жасоодо кеңири колдонулат экен. Демек, кумурска кислотасы башка карбон кислоталарынан айырмаланып, күмүш күзгү реакциясына кирет. Ошондой эле алдегиттер сыяктуу кумурска кислотасы жездин гидроксиди менен дагы реакцияга кирип, кычкылдануу реакциясына кирет. Анда теңдемеси төмөнкүдөй. Жездин гидроксиди менен аракеттениши. Кумурска кислотасына жаңы даярдалган жездин гидроксидин кошсок, анда кычкылдануу реакциясы жүрөт. Жездин бирваленттүү оксиди пайда болот. Жездин бирваленттүү оксиди бул кызыл кирпич өңдүү зат. Жездин гидроксидин жаңы даярдаш үчүн жездин туздарына, жездин хлоридине натрийдин гидроксидин кошобуз. Натрийдин гидроксидин кошкондо жездин гидроксиди жана натрийдин хлориди пайда болот. Теңдемени теңдеп коебуз. Бул дагы кумурска кислотасынын башка кислоталардан айырмаланган касиети болуп саналат. Кумурска кислотасы карбон кислоталарына окшош касиеттерге да ээ болот. Карбон кислоталары сыяктуу этерификация реакциясына кирет. Этерификация реакциясы силердин эсиңерде бар болсо, кислоталар менен спирттер аракеттенишип, татаал эфирлерди пайда кылган реакцияны биз этерификация реакциясы деп атаганбыз. Кумурска кислотасы метанол же болбосо метил спирти. Кумурска кислотасында карбоксил группасы бар, ал эми метанолдо OH тобу бар. Ошондуктан этерификация реакциясына кирет. Кумурска кислотасынын курамындагы гидроксил тобу спирттин курамындагы суутектин атому менен кошулат дагы, натыйжада суу пайда болот. Кумурска кислотасынан HCO калды, ал эми спирттен болсо OCH3. Татаал эфир пайда болду. Бул заттын атын метил формят деп атайбыз. Анткени кумурска кислотасынын калдыгы жана метанол болгондуктан метил формят, же болбосо башкача кумурска кислотасынын метил эфири деп атайбыз дагы, суу бөлүнүп чыгат. Кумурска кислотасы натрийдин гидроксидине көмүртектин эквиваленттүү оксидин кошуу менен алынат. Бул өнөр жайда. Ал учурда кумурска кислотасынын тузу алынат. Ал эми кумурска кислотасынын туздарына кислоталарды таасир этүү менен кумурска кислотасы алынат. Жана натрийдин сульфаты пайда болот экен. Демек, натрийдин форматына күкүрт кислотасын кошсо, кумурска кислотасы жана натрийдин сульфаты алынат. Ошондой эле дагы бир жолу эки негиздүү кислота бул козукулак кислотасы, 2 карбоксил тобу бар. Мына ушул температураны 170 градус Цельсияда жана жогорку басым астында ысыткан учурда козукулак кислотасынын курамындагы SO2 бөлүнүп чыгат дагы, кумурска кислотасы алынат. Ошондой эле уксус кислотасынын алынуунун теңдемесин жазып көрөлү. Уксус кислотасын спирттерди кычкылдандыруу менен алабыз. Ферменттердин таасир астында жана абанын таасир астында кычкылдандырганда уксус кислотасы алынат жана суу пайда болот экен. Кумурска кислотасынын колдонулушу касиетине жараша кумурска кислоталары, карбон кислоталары абдан кеңири колдонулат. Алар консервалоо иштеринде, тыкандарды боёу иштеринде жана ошондой эле терини иштетүү, терини жумшартуу ишинде колдонулат. Ошондой эле дарыларды алууда
жана ар кандай өсүмдүктөрдүн илдеттерине каршы күрөшүүчү каражаттарды алууда колдонулат жана эриткич катарында кеңири колдонулат экен. Анда эмесе мына ушул кумурска кислотасынын ачылыш тарыхы жана алардын колдонулушу боюнча төмөнкүдөй маалыматтарга көңүл бурсаңар. Кумурска кислотасы бир негиздүү карбон кислоталарынын эң негизги өкүлү. Курамында 2 суутектин атому, 2 кычкылтектин атому жана 1 көмүртектин атому бар. Структуралык формуласы жана шар өзөк модели кызыл шарлар менен кычкылтектин атомдору, кара шар менен көмүртектин атому жана ак шар менен суутектин атому белгиленген. Кумурска кислотасы кадимки температурада түссүз, суюк, мүнөздүү жыты бар зат. Кумурска кислотасын биринчи жолу англиялык натуралист Джон Рейему 17-кылымда токой кумурскаларынан алган. Синтез жолу менен биринчи жолу 19-кылымда француз окумуштуусу Гей Люсак алган. Кумурска кислотасы ийне жалбырактуу өсүмдүктөрдө жана ошондой эле чалкандын курамында кездешет. Кумурска кислотасы жаратылышта чирүү жана ажыроо процессин төмөндөтөт. Кумурска кислотасы менен иштетилген чөп жана малга даярдалган силоз көпкө чейин сакталат. Ошондуктан консервалоо иштеринде кеңири колдонулат. Ошондой эле кумурска кислотасы балчылыкта паразиттер менен күрөшүүдө колдонулат. Кумурска кислотасынын концентрациясына карата териге таасир этет. Концентрациясы 100% болгон кумурска кислотасы терини кызартып күйгүзөт. Кумурска кислотасынын буусу көзгө тийсе кызартып, көздү дүүлүктүрүп кычыштырат. Кислота теринин май тыканы аркылуу өткөндүктөн аны сода менен сууну агызуу жолу менен тазалап жууш керек. Мына балдар, кумурска кислотасы боюнча силер маалымат алдыңар. Кумурска кислотасы элдик медицинада сөөк ооруларга, остеохондрозго, полиартритке дагы кеңири колдонулуп жүрөт. Демек, кумурска кислотасы жаратылышта кездешкен кислота болуп эсептелинет. Кумурска кислотасынын касиеттери жана алардын химиялык касиети боюнча маалымат алдыңар. Анда төмөнкү суроолорго жооп берсеңер. Төмөнкү берилген заттардын кайсынысы кумурска кислотасы менен аракеттенишет? Биринчи, күмүштүн оксидинин аммиак эритмеси, экинчи суу, үчүнчү кальцийдин карбонаты, төртүнчү көмүртектин 4 оксиди. Туура жооп. Демек, биринчи күмүштүн оксидинин аммиак эритмеси менен реакцияга кирет экен. Экинчи суроо. Төмөнкү айланууну ишке ашыруу үчүн берилген заттарды кандай иреттүүлүктө колдонуу керек? Мына бул айлануу натрийдин форматынан кумурска кислотасын алуу керек, кумурска кислотасынан кайра натрийдин форматын алуу керек. Ушул айланууну ишке ашыруу үчүн төмөнкү заттарды кандай иреттүүлүктө колдонобуз дейт. Биринчи айланууга натрийдин гидроксидин жана күкүрт кислотасын экинчи колдонобуз. Ал эми экинчи жооп, биринчи күкүрт кислотасын колдонобуз жана натрийдин гидроксидин колдонобуз. Демек, туура жооп. Экинчи, демек, форматтан кислотаны алуу үчүн кислотаны кошуу керек. Ал эми кислотадан тузду алыш үчүн натрийдин гидроксидин кошуу керек экен. Мына бүгүнкү сабакта силер кумурска кислотасынын молекуласынын түзүлүшү, кумурска кислотасынын химиялык касиети, кычкылдануу реакцияларынын түрлөрү жана кумурска кислотасынын алынышы, ошондой эле кумурска кислотасынын колдонушу боюнча маалымат алдыңар. Мына ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.